Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизаны жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Бул тууралуу журналисттин өлүмүн иликтеп жаткан тергөөчү Сүйүнбек Мунайтпасов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөнү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Ошол эле кезде анын ашказанынан уулануунун белгилери аныкталган эмес. Мындан тышкары экспертиза буга чейин көп суроолорду жараткан Эгизбаевдин бутундагы шектүү тактар маркум каза болгондон кийин пайда болгон деп белгиленген. ИИМдин өкүлү экспертизанын жыйынтыгы талданаарын, тергөө иштери уланаарын жана бардык маалыматтар каралып чыгаарын кошумчалады. Азаттык радиосу Эгизбаевдин каза болушунун жагдайын өз тарабынан иликтеп жатат жана коомчулукка бул туурасында маалымат берет. Коомчулукта журналисттин өлүмүнө кырсык себептер болушу мүмкүн дегенге ишенбегендер да бар. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык көлдө эс алып жүргөн маалында каза болгон. Буга чейин Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу иште прокуратура көзөмөлүнө алган. Ушул тапта журналисттин көзөтүрүүсүндө ага коркутуу үркүтүүлөр болгону боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.